Жаңыдан гана кызматка киришкен өкмөт башчы Улукбек Мариповдун алгачкы жумуш сапары Казакстандан башталды. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешине катышуу үчүн барган Марипов Беларусь премьер-министри менен жолукту. Анда тараптар Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын учурдагы абалы, эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгүн түзүү маселесин карады. Жолугушуунун жыйынтыгында өкмөт башчылары жакын аралыкта Кыргыз-Беларусь биргелешкен комиссиянын 10-чу жыйынын жана бизнес форумун Бишкекте өткөрүүнү макулдашты. Андан соң Өзбекстандан премьер-министри Абдулла Арипов менен жолукту. Жолугушууда соода-экономикалык, инвестициялык, айыл чарба, маданий-гуманитардык, суу энергетикалык жана транспорттук тармактардагы эки тараптуу кызматташтык маселелери тууралуу пикир алмашты. Негизи эки өлкөнүн ортосунда азыр инвестициялык фонд боюнча дагы маселе бар. Ошондуктан биз чындыгында мындан ары дагы кызматташтыкты күчтөндүрүшүбүз керек. Өзгөчө ушул өкмөттөр аралык кызматташуу. Биз ушул Кыргыз-Өзбек өкмөттөр заседанияга да даярбыз. За последние годы сотрудничество между нашими странами Акыркы жылдары биздин өлкөлөр аралык кызматташтыгыбыз жогорку деңгээлге чыкты. Учурдан пайдаланып, өкмөттүн жаңы курамы менен куттуктайм. Достугубуз бекемделе берсин, ийгилик жана өнүгүү каалайм. Бул арада санариптик кайра жүктөө жаңы реалдуулуктагы рынок санариптик форуму башталып, анда Кыргызстандын атынан Улукбек Марипов сөз сүйлөдү. Анда өлкөдөгү санариптик трансформация багытында аткарылып жаткан иштер, маалыматтык киберкоопсуздук, бизнести өнүктүрүү, санариптик технологияларды ишке киргизүү үчүн көрүлүп жаткан чараларга токтолду. По созданию комфортных условий для развития и ведения бизнеса Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү, санариптик технологияларды ишке киргизүү менен жарандардын жашоо ыңгайлуулугу үчүн шарт түзүү жана ачык санариптик коом уюштуруу боюнча активдүү чаралар көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө экономиканын бардык тармактарын санариптик трансформациялоонун улуттук чөйрөсүн түзүү боюнча конкреттүү кадамдар жасалган. Ал үчүн тийиштүү ченемдик укуктук база иштелип чыккан. а также нормативной правовой базы. Ошондой эле санариптик рыноктор индустриясынын Евразия экономикалык комиссиянын жана интеграциялык бирикмеге мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн пикир алмашуусу үчүн туруктуу аянтчаны уюштуруу керектигин айтты. Жыйынтыгында премьер-министр форумда көтөрүлгөн бардык демилгелер ишке ашырылып, биргелешкен кызматташтыкты өнүктүрүүнүн пайдаланын чыңдоого жана максатка жетүүгө өлгө түзүлөрүнө ишенимин билдирди. Жазгүл Мадинова, Азамат Иманов, 5 канал.